Мен Мөнөк айылындагы Эшматов мектебин медаль менен бүттүм. Андан кийин Ош технологиялык университети артыкчылык диплом менен бүтүп, Кыргыз Республикасынын президентинин ардактуу сыйлыктарына ээ болдум. Коомдо билимдин деңгээлине жараша мени ошол университетке кайра мугалим кылып алып калышты. 2005 жылдан бери мен жеке ишкермин. Ишкерчилик дагы оңой иш эмес. Бул бизнесмен десе эле акчаны асмандан түшүрөт, асмандан табат деп ойлобоңуздар. Ишкерликтин үстүндөн чоң эмгек жатат, чоң кыйынчылыктар, чоң проверкалар, контролдор жатат. Мен ошол кыйынчылыктардын баарын жеңдим. Артымдан жаш муундарга жумуш орундары менен камсыздадым. Жеке ишкерлерди колумдан чыгарып, аларга шарт түзүп бердим. Биздин бардыгыбыздын максатыбыз бир, Кара Суу районунун өнүктүрүү, өстүрүү, элине жардам берүү жана ошондой эле эл менен бийликтин ортосундагы өкүл болуу. Бир эле максатта кетип атабыз. Баарыбыздын эле программабыз бар, бирдей, бирок өзгөчөлүктөрү бар. Şunca deputatlarda arkasından yürüdük, kolladık, kuvatladık. Gülbarçın'daki biz hiç mehrimiz düşmegen. Gülbarçın'a mehrimiz düştü, cüdeyem özü yakımlı kız eken. Allah'ım hemşe şunaka olsun Allah.